Улуттук валютаны жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгына карата Улуттук банк 10 майдан тартып 200, 500 жана 1000 сомдук номиналындагы банкноттордун 5-сериясын жүгүртүүгө чыгарат. Улуттук банктын Накталай акча башкармалыгынын жетекчиси Медина Ашыралиева банкноттор 3 деңгээлден турган заманбап коргоо элементтеринен турарын белгилеп өттү. Биринчиден, азыр айткандай 200, 500, 1000 сом номиналда 10 майдан баштап жүгүртүүгө чыгарат. Калган 20, 50, 1000 жана 500, 5000 сом номиналында банкноттор зарылчылыкка жараша чыгарылат. Улуттук валютанын жаңы 5-сериясында банкноттордун негизги сюжеттердин багыты сакталган жана алдыңкы бетте тарыхый инсандардын портрети жайгаштырылган, арткы бетинде Кыргызстандын кооз жерлери жайгаштырылган. Жана банкнотанын түсү жана өлчөмү да сакталган. Бул банкноттордун эң негизги артыкчылыгы да бул жанакы калкка таанылган коргоо элементтери дагы суу белгиси жана номиналдын саны да сакталган. Медина Ашыралиева аталган банкнотторду франциялык жана америкалык шведтик компания чыгарарын кошумчалады. Банкноттордо ошондой эле көз азиз жана көрүүсү начар адамдар үчүн тактилдик белгилери болот. Улуттук валютанын бардык банкноттору Кыргызстандын аймагында чыгарылган жылына карабастан милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.